22 закон. Өзүңө жоопкерчиликтин баарын ал. Мугалим окуучусун өзүнүн мандариндерин сатуу үчүн шаарга жиберди. Кечинде окуучусу келип мынтип даттанды. Мага адамдар жаман мамиле кылышты. Мөмөлөр өтө эле кымбат экен дешти. Мен эчтеке сата алган жокмун. Мугалим айтты. Сен ушул апельсиндердей акылдуу эмессиң. Окуучусу бултуйуп калды. Мугалим колуна апельсинди алып, эгер мен ушул апельсинди кыссам эмне болот? Деп сурады. Албетте, апельсиновый сок, деп жооп берди окуучусу. Туура, деди мугалим. Эгер муну балка менен чапсам эмне болот? Анда деле апельсиновый сок болот, деди окуучу. А эгер муну тебелеп алсам эмне болот? Деп кайрадан сурады мугалим. Кандай кылсаңыз дагы апельсиновый сок болот, деп чыдамсыздык менен жооп берди окуучу. Мугалим: эмне кылсаң дагы апельсиндин өзүнүн ичиндегисин көргөзөт. Ал муну менен биздин реакциябыз биздин колубузда экенин үйрөтөт. А сен күнөөнү башкаларга оодардың. Ошону менен бирге башкаларга өзүңдүн үстүңөн бийлик берип койдуң. Эгер биздин иштерибиз жаман болуп калса, биз кырдаалдарды издейбиз жана өзүбүздүн негативдик результаттарыбыз үчүн башка адамдарды күнөөлөйбүз. Биз экономикалык абалга, жашоо кырдаалдарга, өзүбүздүн ата-энелерибизге, жакындарыбызга, фирмабызга, ден соолугубузга, товарыбызга жана башкаларга күнөөнү оодарабыз. Мындай сөздөрдү көп угуп жүрсөңөр керек. Эгер мындай болбогондо, мен мынтип салмакмын. Эгер менде көп акча, көп убакыт болсо, мындай кылмакмын. Менин настроением жакшы болчу, сен бузуп салдың мындай кылып атып. Жана башка. Булардын баарынын мааниси бир. Күнөөнү сырттан издешет. Биз бирөөгө күнөөнү оодарганда, биз аларга бийликти да беребиз. Кеп кырдаалдарда эмес, ошол кырдаалдарды кандай колдонгонуңузда. Жашооңдогу бардык нерсеге өзүң жоопкерчиликтүү болгондо гана жеңүүчүлөрдөй болуп жашайсың. Балким силер түшүп калган кырдаалдар үчүн силер жоопкерчиликтүү эмес болушуңар мүмкүн. Бирок ошол кырдаалдарга кандай реакция кыларыңар жана аларга кандай мамиле кыласыңар, өзүң гана жоопкерчиликтүүсүң. Балким ошол абалды кандай колдоносуң, ошого жоопкерчиликтүүсүң. Жаман экономикалык абалды шылтоо катары колдоно аласың. Же экономикалык жаман абалды мүмкүнчүлүк катары колдоно аласың. Баары бир колдон ылдый кулабайсың, бирдекеңди жоготкон күндө да. Жоопкерчилик дегенде жооп деген сөз катылган. Жоопкерчилик жакшы жооп берүү жөндөмдүүлүгү. Жаман же жакшы кырдаалдарга карабастан. Сенин жолуң жакшы болот эгерде сенин жолуң менен баратканда эч ким сага жолтоо боло албаса. Жорж Бернард Шоу аны мындай айткан. Биздеги бар нерселер үчүн кырдаалдарды күнөөлөп көнгөнбүз. Мен кырдаалга ишенбейм. Жашоосунда бирдемкеге жеткендер ылайыктуу кырдаалдарды издеп таап турушат. Эгер таба алышпаса, кырдаалдарды өздөрү жаратышат. Ким жоопкерчиликтен баш тартса, ал байланып калат. Ким жоопкерчиликти кабыл алса, ал эркин. Виктор Франклин кылымдын эң күчтүү психологу болгон. Ал көп жыл бою концлагерде жаткан. Анын үй бүлө мүчөлөрүнүн биринин артынан бирин өлтүрүп салышкан. Ал дагы абдан кыйын кыйноолордон өткөн. Өлгөнгө аз эле калган. Ошондо озарение келген. Эч ким менин ички установкамды ээлей албайт. Мени уруп сабай алышат, жакындарымды өлтүрө алышат, бирок менин ойлорум менин бийлигимде. Мен өзүм гана чечем. Бул абалга мен кандай көз караш менен карайм. Ал далилдеген. Эгер мен ушундай кырдаалда өзүмдүн личностумду, характеримди сактай алсам, демек бул ар бир адамдын колунан келет. Ал өзүнүн байкоолорун бир сүйлөм менен түшүндүргөн. Адамдын эркиндигинин акыркы тамчысы ошол ситуацияга болгон кандай мамилени тандап алуу мүмкүнчүлүгүндө жатат. Адамды кыйнап, эркиндигинен ажыраткан адамдар дайыма болушкан.
Алар биз сыяктуу эркин жашоо үчүн эмнени гана беришкен эмес. Бул биздин эркиндигибиз кандай кымбат экенин түшүнүүбүз үчүн. Биз чеги жок эркиндигибизди кандай колдонуп жатканыбызды сурашыбыз керек. Ар бир күндө бизде тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Улуу акылмандар айткан, ар бир жаңы күн жаңы төрөлүүгө окшош. Анткени ар бир күндө кайрадан тандоо мүмкүнчүлүк алабыз жаңы жашоого. Ар бир жаңы күн бизге баалуу белек алып келет. Ал бизге баарын өзгөртө ала турган, бизди бактылуу кыла турган көз ирмемдерди берет. Биз бул белекти байкабайбыз. Бизде тандоо бар экенин моюнга алсак, биз бирөөнү күнөөлөп актанбайт элек. Анда бардык жоопкерчилик өзүбүздө болуп калмак. Ошентип биз сырткы кырдаалдарга көбүрөөк бийликти берип коебуз. Анан бизге татыктуу эмес результатка жете чыгабыз. Өзүбүз каалагандай жашай албайбыз. Ошентип биз өзүбүз бузабыз. Өзүбүз буза турган толтура способ бар. Өзүбүздүн денебизди өлтүрө алабыз. Сүйүүбүздү, кыялыбызды өлтүрөбүз. Биз өзүбүз түшүнбөй, балким айланадагылар түшүнбөшү мүмкүн. Жаратылыштын законун бузабыз жана кылмыш кылабыз. Жертва өзүбүзбүз. Кээ бирлер айтышат, аларды бошото ала турган өзгөрүүлөрдү жасаганга күчү жетпейт деп. Алар өздөрүнүн сөзүндө карманыш үчүн өтө көп күч жумшайт. Көбүнчө адамдар толук жоопкерчиликти моюнга алышпайт. Жоопкерчиликти моюнга албаган адам жаш Вольфганга окшош. Ал өзүнүн коллегалары менен тамак жеп отуруп, дайыма өзү алып келген бутербродду жамандачу. Фу, какая гадость. Дагы бутерброд. Мен сыр менен помидордон жасалган бутербродду жаман көрөм. Күндө ошентип сүйлөнө беришкен. Бир күнү буга тажаган коллегасы: "Эгер сен помидор сырдан жасалган бутербродду жаман көрсөң, аялыңа айтпайсыңбы башка нерсе жасап бер" деп. Вольфган жооп бериптир: "Койчу-ай, менин аялым жок. Мен өзүмө өзүм жасайм бутербродду." Жашоодо деле ар бири өзү үчүн бутерброд жасайт. Тандоо ар бирибиздин колубузда. Ишиңде сонун ийгиликке жетесиңби, же эң сонун результаттарга жетесиңби, сенин кылган ишиңе жараша болот. Сенин фирмаң сага сонун доход бергенге, гарантия бергенге милдеттүү эмес. Шефиң сенин кызмат тепкичте көтөрмөлөгөнгө милдеттүү эмес. Сенин жакындарың сенден кийин телевизор өчүрүп турганга, курткаңды кийгизип жумушка жиберип турганга милдеттүү эмес. Албетте, дайыма эле баары идеалдуу болбойт, бирок баары сенин реакцияңан көз каранды. Пайда болгон кырдаалга сен жумушту токтотуп туруп жооп беришиң мүмкүн, же ошол кырдаалдарга карабастан ийгиликке жетип, өзүңдүн кылган ишиңдин результаты менен жооп беришиң мүмкүн. Мисалы, канча акча иштеп таап атканыңа сен гана жоопкерчиликтүүсүң. Зарплата — бул акча алуу эмес, акчаны иштеп табуу. Андан сырткары, көпчүлүгү дайыма өзүнүн шансын кое беришет. Эгер биз өзүбүздүн жоопту талап кылсак, биз өзүбүздүн талантыбызды эмне кылдык? Бизди эркин кыла ала турган чечимдерди чыгаргандан качпашыбыз керек. Эгер биз жашообузду жөндөн жөн эле коротконубузду түшүнсөк, өкүнөбүз. Өзүбүздүн реакциябызды өзүбүз эле башкара аларыбызды түшүнүү оор, эгерде тандаган реакциябыз туура эмес болсо. Бирөө урушту баштаган үчүн эле уруша берүүдө смысл жок. Биз уруштан, согуштан башка бирдемкени сунуштасак болот. Эгер сизди чагып алган жыландын артынан чуркасаңыз, уу сиздин организмге тезирээк тарайт. Андан көрө дароо ууга каршы дары ичкен жакшы. Урушту күчөткөндөн көрө биз өзүбүздүн реакциябызды колго ала аларыбызды эстешибиз керек. Ал үчүн төмөнкөйлөр жардам берет. Көбүнчө биз бирөөнүн жаман настроениясына себепчи болобуз. Эгерде ошону түшүнсөк, биз активдүү болуп калабыз, ал акыбалды оңдош үчүн. Башка бирөөнүн жинденүүсүнүн артында коркуу сезими бар. Бирөө баалагандан да, татыктуу болгондон да жаман болуп калуу коркуу сезими бар. Бирөөнү өзгөрткөндөн көрө өзүңдүн эрежелериңди өзгөрткөн оңой. Биз бирөөлөр үчүн өтө көп эреже түзүп салабыз. Алар аны аткара алышпай калышат.
Башкача айтканда, башка адамдардын бизге жакпай калганынын себеби биздин өтө көп нерсени талап кылганыбыз, аткара алгыс эрежелер, а башка адамдар эмес. Эгер кимдир бирөө бизге туура эмес мамиле кылса, биз эстешибиз керек. Биздин колубузда реакцияны тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Спонтанный реакцияны кийинкиге кое турган жакшы жана өзүбүздөн сурашыбыз керек. Бул мага кылган мамиле мен туура эмес кылганымдан болгон жокпу? Экинчиден, бул жинденүүнүн артында коркунуч жашырылган жокпу? Кантип мен адамды жакшы түшүнө алам жана ага жардам бере алам? Үчүнчүдөн, мени чындыгында эмне кыжырлантып атат? Чындыгында себеп башка адамдабы же менин өтө көп талап кылганымдабы? Же менин өздүк ишенимдин жоктугубу? Баары силердин колуңарда экенин мойнуңарга алгыла. Силердин жашоо так ушундай болуп калганынын себеби мурда жашоо агымыңарды ушул тарапты көздөй багыттагансыңар. Ошондо гана жоопкерчиликти өзүң алып, келечегиң үчүн башка агымды түзөсүң. Ошондо гана сиздин жашоо сиздин колуңузда болот. Бир мугалим баардык суроого жооп бере алчу. Анын эки окуучусу буга жини келип, мугалими үчүн ловушка жасайбыз деп чечишет. Алар колуна кичинекей чымчыкты кармап алып, мугалимден сурайт: "Чымчык тирүүбү?" Эгер мугалим тирүү десе, аны бат эле кысып өлтүрүп коюшат. Ошондо мугалимдин жообу туура эмес болот. А эгерде чымчык өлгөн десе, анда аны жөн эле кое беришет. Демек, мугалимдики туура эмес болуп калат. Алар мугалимине келишти да андан сурашты: "Биздин артыбыздагы чымчык тирүүбү же өлүкпү?" Мугалим бир канча убакыт окуучуларын карады да жооп берди: "Мен эмне деп айтсам да, жооп силердин колуңарда. Силер баарын өзгөртө аласыңар. Жакындарыңар менен болгон мамиледен баштап, банктагы счетуңарга чейин. Силер чечим чыгарып, кыймыл-аракет баштаганда, анткени силер эмне кылып атканыңарга гана жооп бербестен, эчтеке кылбаганыңар үчүн дагы жооп бересиңер. Эски ырда карыган адам соседний көчөгө барып, тамеки сатып алгысы келгени жөнүндө айтылат. Ал оюнда жеңил ой келет: мен Нью-Йоркко учуп барып келсем эмне болот деген. Анда жетишерлик акчасы бар болчу жанында. Ал бүткүл жашоосунда ошону кыялданчу. Ал ушундай жеңил ойду өзүнө уруксат бергиси келчү. Бирок ал өзүнүн тамекисин сатып алып, үйүнө кайтат. Адамдын кыялы орундалышына адам өзүнө эле көз каранды. Эгер сен азыр баштасаң, ушул моментте жете аласың эмне колуңан келгенин баарына. Баары сенин гана колуңда. Бирок сак болгула. Ким өзүнүн бийлигин колдонбосо, ал аны жоготот. Жеңүүчүлөр өздөрүнө баардык жоопкерчиликти алат жана эч убакта аны эч кимге бербейт. Өзүнүн жашоосунда бийлигин бербейт эч кимге. Алар билет, алардын жашоосуна эчтеке таасир бере албасын. Бирок алар бул событияга кандай маани бере аларын алар өздөрү чечишет. Аларга кандай реакция кыларын. Алар өздөрүнө жоопкерчиликти алганда негативдик эмоция бийлигин жоготорун билет.